Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Москвадагылар амансыздарбы? Сиздерге жакшы кабар. Бүгүн Жеңиш агабыз менен жолугуп рекламный ролик тартып атабыз. Агабыз негизи ошол суши пицца тармагында көп жылдык тажрыйбасы бар болуп, өзү сайт иштетип, мына көптөгөн мекендештер суши пицца иштетем десе, өзүнүн франшизасын берип, какой-то пайыз алып иштеп келаткан жеринен ден соолукка байланыштуу, турмуш тиричиликке байланыштуу ошол өзүнүн ошол франшизасыны түп тамыры менен сайт-майт бардык кызычуулар менен полный эле сатайын деп чечиптир да. Учурда 5 ушундай суши бар, ушундай ашканалар карайт имиш агабызга. Анан какой-то процент агабызга айына төлөп берип турушат экен, чтобы ошол сайт аркылуу сатылгандыгы үчүн, менюсу менен ошол жерде иштетип жүрүп аткандыгы үчүнчү ошолор боюнча кенен сүйлөшөбүз. Бүгүнкү маекти ошол суши пиццада иштеп жаткан мекендештердин группалары менен, контакттары менен бөлүшө кетсеңиздер, аябай сооптуу иш болот эле. Бул эми ден соолукка байланыштуу туугандар, алдыда толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Жеңиш ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Аябай толкундуу болуп атат. Байкап турабыз чындыгында. Бул эми жанагыны прям дана айтайын деп бир аз тартынып турасыз да. Эми үстүртөн пакет көрөк болсо дагы кенен сүйлөшө беребиз. Ордуңуз боюнча айтпай эле коюңуз. Дарыланып келиптирсиз Түркиядан. Кудай таала сизге шипасын берген болсун. Дуа кылып коюңуздар агабызга. Аябай бир чоң бир жанагы менен алышып атыптыр да. Буюрса жеңип жакшылыктара жолуга берелик. Айыл менен амандашып, кандай сайт, эмне болгон нерсе, көп мисалы мага ошогондорго түшүнүксүз болот. Сиз менен жарым саат сүйлөшүп отуруп мага түшүндүрдүңүз, анан сайрап баштадым да. Баштадык. Ассаламу алейкум, кыргыз элин. Мен аты жөнүм Жеңишбек. Кыргызстан Ош облусунун Кара Суу районунун Таш-Арык айылынан болом. Анан бул Москвада 8 жыл 8 жылдай сушист болуп өзүм иштегем да. Ар жерде айлыкка иштегем. Орустардын колунда үйрөнүп, анан өзүмдү ачып көрөйүн деп аракет кылып, өзүм 3 жылдан ашып калды, суши бар ачтым. Өзүңүз точка ачтыңыз? Өзүм точка ачтым. Бирөөнүн менюсу менен бир Я люблю суши деген бренд бар Москвадачы. Ошонун брендин менен ол менюсун берди. Мен помещение табып, ремонт кылып ошол жерге ачкам. Ачып, анан иштетип бир 2 жылда иштедим. Ал Я люблю суши деген меню мененчи. Айына ал процент эмес, ал фиксированный сумманы коюп коет да алчы. Багында канча выручка кылсаң процент мынанча процент бересиң дебей эле, канча выручка кылсам дагы жөн эле 30 000 эле берем. Кылсаңыз, кылбасаңыз? Кылсам, кылбасам. Менюда иштеткениңиз үчүн? Ошонун менюсун алып иштеткеним үчүн эле 30 000. 30 000 берет элем ал орусга. Анан 30 000ден бери 2 жылдай иштеп жүрдүм. Анан карап көрүп, ал орус Яндекс.Эдага ушул 2 улап берет эле. Анан ушул 2 неме аркылуу иштеп жүрдүм. Анан 2 жылда иштетип көрүп, анан мен дагы аракет кылып көрдүм да, өзүм сайт жасап, өзүм роллдорду придумать этип, аттарын. Эми бардык жерде эле бирдей бул сушичи. Мисалы самсы деле бирдей эле го. Ошол сыяктуу эле бул деле. Аттарын өзгөртүп эле ачмаган ол деле. Мен деле ошол окшотуп туруп эле аттарын өзгөртүп, башкача бир немелерди кошуп, рецепттер кошуп, ролл, пицца бар, суп бар, вок, сэндвич бар. Ушуларды закускалар бар, баягы картошка фри деген ошолорду кошуп, өзүм сайт жасап, эми сайт жасап дегенде Яндекс.Эдада да. Яндекс.Эдага улай турган багында Яндекс поисктеги Airkeeper деген через Airkeeper иштеген дагы бар, и Яндекс.Эда менен иштешкен дагы сайт бар да. Бул мындайча айтканда аккаунт деп коет. Ушул аккаунтту өзүм жасап чыктым. Өзүм жасап, анан Я люблю сушини уже аны токтоттум, ого 30 000ден бере бербейин айына депчи. Анан өзүм жасап 1 жылдай өзүм меню менен иштедим. Жакшы болду. Өзүм точкамда выручка
кышында былтыр ошо 2,5 миллионго чейин кылдык. Өзүңүздөгү точка. Өзүм точкамда 2,5 миллион. Көз тиесин. Бул ал жерде Яндекседе бар, Delivery бар, Купер деген жаңы чыкты, бул дагычы. Доставка балдар. Ал Яндекседен бир түрү. Ошону копировать этип дагы ачылган да. Пайда болду. Ада уланганмын, анан ал жерде багы Пайка программа дагы бар, система дагы бар да. Зона заказ берет, самовынос бар, самовынос жакшы болот. Ошолор полный биригип ошол 2,5 миллион кышында кылдым. Кышында кылдым. Бир айлык буручка 2,5 миллион болду. Бир айлык буручка 2,5 миллион болду. Анда мына жергиликтүү эл тарабынан жакшы бааланыптыр да. Сиздин менюңуз, жасалган тамак аш, рецепттериңиз дегендей. Дайымый клиентиңиз бар экен демекчи. Ооба, эми главный повар да, поварлар ошо жалаң өзүм айылдаш укаларым, аяш акаларым, ушулар анан алар дагы мындай мага күйүп багандай жасайт да, жасагандан багандай. Канча адам жумуш менен кайсыз болду эми ошол сиздин себебиңизден? Өзүм точкамда азыр заказ 6 адам иштейбиз. Мен өзүм дагы иштейм ал жердечи, 6 адам болуп иштейм. Кышында ошо 8 адамга чейин иштеп аптык. Кышында былтыр кышында дем заказ көп учурда уже эми башталды. Мына октябрдан башталат, ноябрь, декабрь, январь, февраль, мартка чейин бул сезонда. А жайында уже орустар шашлыкка чыгып кетет. Анан уже суши анча өтпөй калат да. Кышы сезон ошо жайында ошо 1 миллион 200 болот, а кышында уже 2,5 миллион болот да, өзүм точкамда. Жакшы. Анан ошентип иштеп жүрүп, бунтип бирөөлөргө азыр 5 точка болду, ачып берипчи кыргыздарга. 6-чы точка азыр жабык турат, уже кыш менен иштеп, азыр 1 айдан бери жабык турат. Андан токтолдум да. Анан бул ойдо деле жок эле. Негизи суши ачыш ойдо деле жок эле. Ниетимде бар эле да, сушист болуп ар жерде иштеп жүргөндөчү. Ниет суши ачсам деп ниет кылып эле койчу элем, суши ачып калдым Кудайдан болуп. Анан өзүм ошентип жүрүп эле, ушинтип аккаунт ачып, сайт ачып, өзүм сайтымда иштеп калдым. Анан ошентип жүрүп эле, ушинтип башка бирөөлөргө ачып калдым да. Анан азыр 5 точка болду. 5 тең багындай. Только Яндексе дагы улап бергем, Delivery'ге и Куперге улап бергем. Алардан неме жок, кассовый система жок, багы Кипер жок, Айка жок. Алар только через Яндекседе гана заказ принимать ете алат. Ооба, только доставка менен иштешет. Самовынос заказ берсем болот, но через Яндекседе аркылуу заказ берет да. Мындай эле келип телефондон туруп заказ бере албайт. Яндекседе ортомчу да, мындайча айткандачы. Жакшы. Анан ошентип иштеп жүрүп, биринчи өзүм аяшукам айылдаш, досумдун укасы мага ачып бериң ака деди. Анан макул деп ал аяшукам экөөбүз чыгып помещение издедик. Көчөгө чыгып издеп, авитодон карап издеп, анан өзүм издешип, өзүм неме кылгам да, башындачы, болбой калбасын. Анан ол билбейт, өзү суши эмес да, ал укам таксист. Сушини только жешти эле билет. Анан ошол укама место издеп, тауып, анан кийин ал ИП бирөөнүн тааныш эжесинин ИПсын, гражданин ИП ачтырды. Ол укам өз кыргыз паспортта, кыргыз паспортко ИП ачса уже налог көп болуп калабы билбейм. Ол орус паспортко неме кылды, ИП ачтырды. Анан ошол ИП менен мен Яндекседега мен туташтырып бердим, сайтымды ачып бердим. Ачып 2 жума өзүм кошо иштедим ошол жерде, поварларды үйрөтүп. Биринчи ачканда бир 15 күн, 10 миң, 15 миң, 5 миң, 2-3 күн ошондой болду. Анан уже 5-6 күндөн уже 40 миң, 50 миңге чыкты. Анан уже бир жумадан кийин, бир жарым жумадан кийин уже 90 миңге чыкты да. 90 миңге чейин чыкты. Яндекстин пайдасы значит көп экен. Рол ойноп коет экен, да? Ооба. Бирок бул Яндекстин жакшы жагы, бул Яндекс эда 20% алат.
бул жаман жагы 20% алат. Жакшы жагы бул Яндекседе бул клиент топтоп берет. Мисалы жаңы ачылган точкабы, мисалы мына жер бүгүн ачылды, Яндекседе уланды, уже сразу заказ 10 миң, 15 миң, эртеси күнү 20 миң, бүрсү күнү 90 миң, 100 миңге чыгып кете берет да. Яндекседе 20% алган үчүн өзү клиент табып берет. Багындай сунуштап заказ алып берет да элдерге. Азыр бардык чакты уже Яндекс уже алып койду, такси, даже продукт алсаңыз Яндекс даже Кыргызстанга жетти го ужечи. Багы Яндекс таксилер бар. Маркет болду. Ошого номер 1 Яндексте азыр. Delivery, мурда Delivery бөлөк, Яндекс бөлөк эле. Яндекс Еда бөлөк, Delivery Club бөлөк эле. Уже Delivery Club'дан Яндекс сатып алып, азыр ал жак полный Яндекс уже басты да. Ошого ол айышканда ушу жакшы болду. Анан 35% алат. Ал эгерде Яндекс курьер өздөрүн дагы алып кетсе болот да. Өзүнүн курьери менен, мисалы бул жерде өзүнүн курьери менен ташып кетсе 20% алат ал заказдан. Яндекс курьер өздөрү келип алып кетсе, анда ал заказдан 35% алат. Ошого болот экен анда вообще да. Көп болот. Прям эле көп болот экен анда. Азыр ага мына 5 точкадан сиздин франшизаңыз иштеп аткан адамдардан сизге канча прибыль түшөт ошондо айына? Кышында 20 миңден ошо 40 миңге чейин калат. Мага сезондо 20 миңден 40 миңден чейин мага келип атты да. Бир точкадан. Бирок багындай кээ бир точкалар бар, багындай бир моментте заказ көп түшүп кеткенде багында жетишпей калса уступка коюп койсо болот да. Бул жерден заказ түшпөй турган коюп койсо болот. 1 саатка, 2 саатка ошентип жетишпей рейтингдери түшүп кеткен точкалар бар. Аларда заказ аз болот. Аларда 10 миңден 15 миңден ошондой келип турат. Айына берип атты. Берип атты кышында. Бирок жайында бардыгында түштү. Түшкөндө 7 миңден келип атты, кээ бир точкалардан 8 миңден, 10 миңден, 15 миңден ошондойдон келип атты жайында. Сиз эми ошол схемаңызды канчага сатайын деп атасыз азыркы айткандарыңызды? Франшизаңызды ошол дей койчу, ошол тамыр менен бизнести. Буну боло турганын айтып турачы. Качып жибермең. Сен аны көп ойлондум, канчага сатам депчи. Ошо 1.200.000 деп турасыз. 200, ооба. Оюңуз ошол. Ооба. Мына эми бизде сушизде иштегендер. Буну мен буну дагы бандай точкаларды көбөйтсө болот. Тура. Көбөйтсө, будан жакшы эле прибыль алса болот. Точкаларды көбөйтсөчү. Мен өзүм чыгып менин сайтым ачкыла деп багындай реклама ишчага берген эмесмин. Өздөрү бардык точкадагылар өздөрү мага чалышкан. Сен суши ачкан экенсиң, тааныштар аркылуу угупчу. Суши ачкан экенсиң, мага дагы ачып бер деп өздөрү келишкен. Макул деп менин ушундай. Мен только Яндекседе эле улап берем. Уша макул болсоң, мага 2% берсең, макул болсоң 2%. 2%. Отвыручка 2%. Ошого макул болгон, аны ошого ачышкан. Өздөрү келип мага ачып бер деген, ошону ачып берген. Көбүрөөк болмок. Реклама кылса көбүрөөк болот. Новосибирге да ачтым бир канча бир 5-6 ай мурун Новосибирге. Ондо мен Кыргызстанда элем быйыл жайда. Новосибирден бирөө чалды, ушундай ачып бериң деп. Макул деп ачып бердим, бир кыргыз бала экен, орус аял киши менен шерик болуп ачты. Кыргызстанда туруп эле мен ачып берип койдум. 2 айда иштетип жабылып кетишти. Кыскасы аралыктан туруп 6 айга дагы Красноярскке дагы ачып койсо болот демек. Россиянын территориясында болду жагы. Ачып берем. Ушул жерде туруп, үйдө отуруп эле ачып берем. Сиз ошол ачып берүү жолдоруну полный майда чүйдөсүнө чейин үйрөтүп бере аласызбы жанагы алган адамга? Мен ойлоймун, бизде суши тармагында иштегендер аябай көп, баш иштегендер, акча кармап тургандар мына көп чалып калат. Оптимал койсомуз, мындан асамбы, таксиге берсемби депчи. Билген тармагыңыздарды кылыңыздар, чыныгындачы. Таксинин өзүнүн иштери бар, мисалы бул сушинин деле өзүнүн иши бар демекчи. Ошого
кызыккан адамдарга видео болуп атат да булчу. Анан алып буну неме кылса болот. Бул банкрот деген нерсе жок будачы. Мисалы бул выручка мисалы 700 миң выручка алган болсо бир айда. Буга биринчи ай ачты, 700 миң выручка кылды, пайда калбай калды. Бул банкрот аркага кетет, 1-2 ай аркага кетиши мүмкүн жаңы ачылгандачы. Анан мага 2% берет. Жабылып кетсе дагы. Ооба. Выручка болду эсеп. Выручка болду эсеп. Ооба. Сизге барат. Мага келет. Выручка болду эсеп мен 2% алам. Жакшы. Мен сопровождать этип турам да. Башында ачылганда эле бир айдай зона кылышат. Аны компьютерде кантип заказ примат этем, зонаны кантип өзгөртөм, менюну кантип стопко коем, кээ бир продукт жок болсо стопко коюш керек да ошонучу. Мисалы, балык калбай калса, балык кеткен роллор стопко коюп коюш керек. Ошолорду үйрөнгүчө бир ай чалышат, бир айдан кийин чалбайт деле. Анан мен булар постоянно буларга бир айда бир келем же келбейм точкаларгачы. Булар чалса, үйрөнүп калгандан кийин чалса чалат, чалбаса только мен өзүм чалам. Бир айда бир уже процент которуп коюп. Сен мынанча выручкаң болду бир айда. 2% эсептегенде мынанча болуптур, сен Яндекстен Куперде мынанча выручка кылыпсың. Мага акчам которуп кой, 1-ден 5-не чейин сурок. 1-ден 5-не чейин которуп кой дем, булар акчаны мен картама которуп коет. Быйыл жай мен Кыргызстанда жүрдүм 4,5 ай. Ошол жакта жүрдүм, Сбербанк карточкама которуп ачты. Ошол жакта туруп эле неме кылып акчаны алып аттым. Машалла. Жайында выручкалар аз болуп атты, азыраак акча келип атты. Бар эле да баарыбир. Ооба, акча келип атты. Анан учурдан пайдаланып башка Россиянын башка областтарында көрүп аткандар болсо, суши ачам дегендер болсо, ачып берем. Но мына саткандан кийин сатып алган адамга мен ачышып берем, ошол адам ачып берет. Мен өзүм Жардам бересиз. Ооба, мен өзүм сатпасам, Кийин чыкпай калса, ачып бербейм. Себеп дегенде мага ден соолугума байланыштуу уже мен токтоттум ужечи. Серьезно. Ооба, серьезно уже точка. Уже 5-өн үйрөтүп бүттүм, иштеп атышат болду. Сатылып калса ошолорду ачып берет. Анан жакында бир Кыргызстандан бир тааныш чыгып атат. Кыргызстанга ачам, Яндексте дагы Кыргызстанга барып калыптыр да. Ооба. Кантип улай буяка ошо брендиңди ачып бер деп атат. Аны мен ачып бере албай атам, потому что Кыргызстанда бир жерден туруп ача албайт экен да. Кыргызстанда билген адамдар көрүп турган болсо, мен номериме же азыр Инстаграмыма билген адамдар болсо, бир Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ошону мага үйрөткүлө деп айтып кетет элем. Кыргызстанга дагы башка Кыргызстанга дагы чыгып, Казакстанга деле барганда булчу. Казакстанга дагы чыкса болот бунучу. Ошо Кыргызстанга дагы ошол балага тестировать этип кылып көрөйүн деп атам. Дальнейшим буну токтотуп эле мен өзүм точка ачып алышым мүмкүн, ниетим да бар да. Кыргызстанга ачышчы. Ошого тестировать этип ачып бер деп атат, ачып берейин десем мен билбей атам, билбейм Кыргызстандыкын. Мен билбейм, только Россияныкын эле билем. Кыскасы, келин чыкса сразу садаттагы жанагы бачак тургандар болсо байланыша бериңиздер. Анан Ким алса дагы жардам берем деп атат да калчы. Кыргызстандан билген болгондор болсо дейт, андыр айтып атат. Ооба. Анан мынау жакында бир орус жаңы точка сатып алды, бир кыргыз. Мен брендим эмес ал. Өзүм бренди кыргыз сатты, бир оруска сатты. Мына город Димитровда, Россияда, Москвада. Анан ал Яндексте уланганды билбейт экен, ал кыргыз баланы билбейт экен. Анан мага улап бер деди, мен ага улап бердим, өзүм акчамды алдым. Мен өзүм бренд эмес, өзүнүн брендин бага чисто айка өзү сайтын бага айка менен иштеген менюсун Яндексте дагы улап бердим да, мен киргизип бердим. Улап бердим, акчамды алдым. Ошондой адамдар да болушу мүмкүн, ошондой киргизбей албай аткандар болсо, кайрылса болот. Мен өзүнүн менюсун эле киргизип берем, акчамды алам. Кантип реклама кылыш керек, выручканы күрт эткендерди телефондо туруп эле үйрөтүп коем, кылат. Жакшы. Толук эле айтылды.
Сөз калбады. толугу эле айтып. Анан меню боюнча мен буну башында бирдеме деп атканда прям грамотно кылып чыгарган эмесмин. Кээ бир жерлерде багындай жерлер бар, багындай bir rol misal bir naborda 5 rola 5 roldan 4'ü одиночныйда сатылат да, misal одиночный болуп, а бирөөсү одиночныйда жок. Мындай менюм бага граммовкасы менен жазылып, тех картасы бага кагазга жазган эмесмин. Кагазга мисалы келсе рол Филадельфия, мисалы поварга тех карта бериш керек да, кухняга киргендечи. Мына мен жасап бересиң деп. Ошол тех карта бар. Мисалы рол Филадельфия деп туруп эле гүрүч, агурес, балык, сыр деп эле жазып койгон. Бул граммовкаларын жазып чыккан эмесмин. Олорду берген эмесмин, только ошол эле жазгам. Ошондой менюму ошо менен эле повар иштей берет. Анан прям багындай Тануки, Якиториядагыдай күчтүү эмес менин. Жакшы айтып коеюн. Ага эми калган сөздөрдү чалып сүйлөшүп аласыздар. Мен ойлойм толук эле маалыматты бердик. Видеонун башында деле айттык, ошол белгилүү себептерден улам, ошол агаз бир аз ооругандыгынан улам, ошол өзүм эле точкамды иштетейин, ошол калганын тапшырайын алган адам болсо деп бизди жанамага чакырды. Түшүнгөн билгендер болсо чалып байланышып сүйлөшүп аласыздар. Келек чыгарса да көрүшкөнчө бир аз жөтөлүп калыптын, кечиресиздер ал үчүн дагы. Жакшылыктарда, тынччылыктарда көрүшүп берелик. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.